эми мындай да бата баягы жөнүндө аябай жакшы берипсиздер. ошол кемпир тиги элге угуза айтып атпайбы, эми менин балдарым, жолдошум дагы ушу жоодон өлдү эле, кыргыз эли деп жүрүп өлдү эле. Эми улуксат берсе, мен эми жоодон олжо түшкөн эчтекесин албайын. Ушу бешиктеги баланы, эмчектеги баланы мындайча айтканда баягы олжолоп таап келген экенсиңер. Аны чаап алган жок, эми баягы журтта калган эмени алып келди да, эми калып калган таштанды да болуп, ошону мага бергиле деп элден улуксат сурап атат да. Анан эл дагы баягы кой эми бул кемпир деле байкуш жалгыз, анан ушинтип суранып атса анан жакшылык көрсүн деп анан мал салы менен ага бөлүп берип, анан батаңарды бергиле деп атат. Анан баягы улуу сөздүн бир касиети, улут уңгусу ушунда да. Ушул кемпирдин баягы баланы колуна алып, баланы бир эмчегине такай бергенде 300 эненин 300 тамырынан сүт чыкты деп белгилеп атат. Мээрим менен сүт чыкты деп. Анан ошондо батасын берип, анан ошол баягы кемпир баккан уул урук баягы уңгу жол менен келип, анан кийинки баягы бизде айткандай ошонун тукумдары деп анан белгилеп баягы романды баштап берип атам да. Ошонун белгилери, ошонун балдары, ата теги деп анан ошол уламыштан уккан кеп, баягы баардык журтка жаккан кеп деп баягы мындай кыйыр түрүндө берип, анан ошонун тукумдары деп анан жазып берип атам да.